Борбор Азиядагы туруктуулук жана коопсуздук аталган темага аймактык мамлекеттер Ооганстанга колдоо көрсөтүүгө жана кызматташууга өзгөчө көңүл бурушкандай эле терең маани беришет. Мисалы, Казакстан Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине туруксуз мүчө болуп, уюмдун аянтында Ооган суроосун бир нече ирет көтөргөн. Казакстандын бул багыттагы эң маанилүү багыттарынын бири Ооганстанда гендердик теңдикти жана аялдардын ордун жакшыртуу боюнча шарттарды түзүү. Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрүнүн айтымында Ооганстанда тынчтыкты өнүктүрүү боюнча Казакстандын ролу жогору бағаланат. Kazakhstan has been a voice to support women in the peace process. And also I see the willingness. Казакстан Ооганстанда туруктуулук жана тынчтыкты курууда аялдардын ролун жогору баалайт. Менин байкашымча, сиздердин республика оогандык аялдардын билим деңгээлин көтөрүү максатында көп аракеттерди кылып жатат. Анткени бул нерсе Ооганстанда тынчтыкты орнотууда зор мааниге ээ. Мага белгилүү болгондой, сиздер оогандык аялдар бул жакка келип, билим алып, кайра үйлөрүнө кайтып, ал жактан жакшы жумуш табуу үчүн көрүнүктүү каржы бөлгөнсүздөр. By allowing women to come, educate themselves, and then come back and get a job. Эл аралык серепчилердин айтымында акыркы жылдары Ислам Республикасында гендердик маселе көрүнүктүү өзгөрүүгө туш болгон. Назик жандар мамлекеттик структураларда, Ооган парламентинде кызмат аткарышууда. Парламентте депутаттардын 4/1 бөлүгү аялдар. I think when it comes to Afghanistan, they've shown their Ооганстан маселеси боюнча Казакстан эң мыкты колдоо көрсөттү. Сиздердин өлкө чындыгында аялдардын укуктары боюнча маселелерди чечүүгө кызыктар. Биз АКШ Борбор Азияда Ооганстанда эң керектүү учурда колдоо көрсөткөн Казакстан үчүн Казакстан сыяктуу өнөктөшүбүз бар экенине кубанычтабыз. Эскерте кетсек, Казакстан Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде мүчө катары 8 жылдын ичинде биринчи жолу уюмдун катышуучуларын Ооганстанга барууну демилгелеген. Казакстан ар кандай долбоорго катышуу аркылуу гуманитардык жардам көрсөтүп келет. Бул демилгелер дагы улантылат.